Саламатсыздарбы, эфирде Ойордо программасы 2018 жыл президенттин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиленген. Бул жылдын алкагында биз алдыдагы 10-15 жылдын аралыгында аймактардын экономикалык социалдык акыбалын жакшыртуу жаатында кайсы иштерди жасашыбыз керек жана кантип биз ошол туура өнүгө турган жолго түшөбүз деген суроолорго жооп берчү мезгил экендигин дайыма белгилеп турабыз. Ушул жылдын алкагында башталган программалардын ичинде бүгүн дагы биз Ойордо программасынын жүрүшүндө талас аймагын өнүктүрүү планы, программасы, кандай максаттар коюлууда, аны ишке ашыруунун жол жоболору деген өңүттөгү маселелерге токтолмокчубуз. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар, урматтуу меймандар. Азыр экранга көңүл бөлсөк, кыскача сүрөтүбүз бар, андан кийин талкууга өтмөкчүбүз. Аймактарды өнүктүрүү жылындагы Талас облусунун өнүктүрүүнүн негизги багыттары. Талас облусу бир шаар жана 4 райондон турат. Талас шаарынын жана ар бир райондун өзгөчөлүктөрүнө жараша негизги багыттар. Талас шаары. Талас шаарына негизинен соода саттык жана калкка кызмат көрсөтүү өнүккөн. Чакан жана орто ишканаларды ачуу, жаңы жумуш ордундарын түзүү жана алардын эсебинен жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин көлөмүн арттыруу, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана экспортко чыгаруу. Талас району мал чарбачылыгын өнүктүрүү, анын ичинде малдын эт жана сүт багытындагы элиталык породаларын өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүү, токен өндүрүшүн өнүктүрүү. Жер үй, Андаш, Талды булак жана Акташ алтын кендери. Учурда жер үй алтын кенине лицензия берилип, Россиялык Восток геодобыча ишканасы уюштуруу иштерин баштоодо. Ал эми Акташ алтын кенинде шалгындоо иштери жүргүзүлүүдө. Бакаята району жемиштерди өндүрүү жана кайра иштетүү, кургатуу жана экспортко чыгаруу, түстүү мраморду иштетүү жана экспортко чыгаруу, Аркитаж кендерин иштетүү, жергиликтүү курулуш компанияларынын керектөөлөрүн камсыз кылуу жана экспортко чыгаруу, цемент заводун куруу, калкты арзан цемент менен камсыз кылуу жана экспортко чыгаруу. Бакаята район аймагында 756 гектар жер аянтына карыөлүк жана карлик алманын бактары бар. Мындан тышкары 7 аймакта түстүү мрамордун, 2 аймакта Аркитаж кендери орун алган. Цемент заводун курууга, иштетүүгө керектүү сырыё материалдар жетиштүү өлчөмдө. Кара Бура району төбурчак өндүрүү, кайра иштетүү жана экспортко чыгаруу, соода логистикалык борборлорду куруу жана жашылча жемиштерди узак мөөнөткө сактоо, экспортко чыгаруу. Аталган райондо логистикалык борборлорду куруу менен жашылча жемиштерди экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү зор. Манас району жашылчаларды өндүрүүнү, кайра иштетүүнү өнүктүрүү, экспортко чыгаруу, чек арага соода борборун куруу менен облусубуздун айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарууну ыңгайлаштыруу, дыйкан фермерлерине шарт түзүп берүү. Манас району Казакстан Республикасы менен чектеш жайгашкандыктан чек арага соода борборун курууга 50 гектар жер аянты аныкталган. Соода борборун куруу менен дыйкандарыбыз жана фермерлерибиз өндүргөн айыл чарба продукцияларын чек арадан өтпөй туруп сатып өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Талас аймагы боюнча мына ушундай максаттар коюлууда, балким алардын айрымдары башталып ишке ашышы толук мүмкүн болгон долбоорлор, алардын кеңири жааты туурасында азыр биз алдыда сөз кылабыз. Түшүндүрмө берсеңиз, канчасы, кандай акыбалда? Азыр биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылы деп бекитилди быйыл. Ошонун негизинде биз 4 тармакта азыр иштеп атабыз. Тоо кен тармагы, инфраструктураны өзгөртүү тармагы оңдоо, анан кийинкиси бул айыл чарба тармагы, анан кийинки 4-үнчү немебиз бизде айыл чарбадагы кандай бир инфраструктураларды өзгөртүп жанагы логистикалык борборлорду куруу. Мисалы айта кетсек, бизде тоо кен тармагында жаңы эле теледен көрсөтүп кетти. Жер үй алтын кени азыр курулуш иштерин баштап атат, бирок бизге соц пакеттерди берип атат Талас областына. Былтыркы жылы бизге Талас областына 170 миллион, Талас районуна 170 миллион и прилегающий айыл деп Бекмолда айыл өкмөтү белгиленген, айырга 170 миллион сом акчалар бөлүнүп берилген. Анын ичинен биз эмне кылып атабыз? Азыр биз быйыл ошол биздин урматтуу премьер-министрибиздин да буйругу менен азыр биринчи эле инфраструктураларды өзгөртүүдө, азыр региондорду өнүктүрүүдө. Чырактарын баарын биз коюп бүттүк, толугу менен Суу-Самыр Талас Тарас жолунун жээгиндеги айылдардын баарында. Азыр ал жерде дагы бар жана штакетниктерди коюп, анын үстүнөн азыр иштеп атабыз. иштегенде кандай баягы Байдылда Сорнобаев агабыз айткандай
талас айтпадым беле башында таласта болот, кыш жазында дегенде азыр кыстан биз кичине тоскоолдуктар болуп атат. Бул ал жумуштардын баарын бүтүрөбүз. Андан кийин айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча биз азыр аябай чоң семинарлар таласта өткүздүк. Азыр көрсөтүп кетти бизде мал чарбалда кандай кылып биз тукумдуулукту көтөрөбүз. Анын үстүнөн жана мен айтып кеткен семинарлар өтүп, ветеринарлар менен иштеп, бунун үстүндө аябай каттуу иштер жүрүп атат. Ал айыл чарбада биз бүт тармакта крупнорогатый скот болобу, мелкорогатый скот, майда кой чарбасында болобу, баарында биз азыр асылдуулукту көтөрүүнүн үстүнөн аябай каттуу иштеп атабыз. Бул өзү бир 3-4 жылдын ичинде өзүн берет экен. Ага жетишебиз, Кудай буйруса. Кийинки тармагыбыз бизде айыл чарба тармагында. Айыл чарба тармагына токтоло кетсем, бизде мен ушул быйылкы жазгы талаачылык жумушту кыштан баштайык деген программа менен баштадык кышында. Ошол кезде биз ар бир айылда, ар бир канал, ар бир бысерлерди кыдырып чыктык. Кыдырып чыкканда бул бизге эмнени берип атат? Ошол бир 10-15 жылдан бери өтө көйгөйлүү болуп келип аткан бысерлер кошумча суу бере турган каналдарыбыз бар. Эгерде алардын сметалык баасын түзүп чыксаң, мисалы Айдар Алиев айыл өкмөтүнүн берде башчысы отурат, айыл өкмөт башчысы. Бир канал, ал каналдын тоскоолдугу мисалы үчүн узундугу 1 километр экен, сууду кой бергенде жазгы талаачылык жумуштар башталганда, ал суу өтөрү менен эле ошо айылдагы грунтовый суулар көтөрүлөт. Эми Жалпак тил деген канал, биз ошону эсептеп чыктык өзүбүз. Мисалы жетекчилер облобостон, айыл өкмөттөн финансирование кичине баягы Акташ кени азыр чалгындоо иштерин жүргүзүп атат. Алар менен да сүйлөшүүлөр жүрдү. Где-то 1 миллион сом менен баягы жардамдар менен биз 6-7 миллион сомдук сметага түшкөн каналды бүтүрүп кетсек болот экен да берди. Өкмөттөн акча сурабай эле өзүбүз ички инвесторлор менен өзүбүз менен ошондой жумуштарды. Ошондой эле бир 10 чакты БСРди карап чыктык, толуп калган. 10-15 жылдан бери көйгөйлөр келаткан. Аны деле сметалык баасын алып чыксаң, азыр чакан БСРлердин тазалоо иштерин жүргүзгөндө бир жок дегенде смета түзсөк бир 2-2,5 миллион сомду жумуш аткарыш керек да ал жерде. Аны деле биз ошо ички айыл өкмөт, ООС, башка тармактарда азыр бизде Кудайга шүгүр Талас областында ар бир айыл өкмөтүндө техникалардын баары жаңыртылган, алышкан бүт бар. Ошолорду бир ашар түрү менен иштеп атабыз. Ал жумуштарыбыз деле бир 300-400 миң сом. Ушул нерселерди мындай системалык мүнөзгө өткөрүү аракети кандай? Себеби сиз айтып атпайсызбы жанагы каралбай калган объектилер буга чейин сиз барбай эле президент аймакта өнүктүргүлө деп жылды жарыялап указды чыгарып, мону жасагыла дебей эле жасала турган жумуштар эле. Жасала турган жумуштар экен да булар. Эмне үчүн бүгүн жасалышы керек? Эми ошону азыр мен ушу барган айтып атпайм, ошонун башына барып кыдырып өзүн көрмөйүнчө бул иштер бүтпөйт экен да. Азыр кыдырып көрүп, ушул иштердин аягына чыгып атабыз. Мындан кийин эми бул туруктуу ошондой нерсе каралып жасалат деген ишеним болобу анан? Кудайым буйруса эми бунун баарын азыр элибиз көрүп атат. Биздин жаныбызда дайыма телевизор, телевещание менен жаныбызда алып жүрүп, бүт баарын күнүгө ар бир бизге органдарыбыз көрсөтөбүз. Кудай буйруса бул иштерди оңой эле бүтүрүп, будан кийин да ошентип улантып кете берсе, көп көйгөйлөр чечилип калат экен да. Мынагы өнүктүрүүгө бул эмнени берет? Биз эгерде ошол БСРлерибизди тазалап, каналдарыбызды оңдоп койсок, жазгы талаачылык жумуштарда биз дополнительный сууларды берип атабыз элибизге баягы көп өсүмдүктөрдү эккенде суу жетпей, түшүмдүүлүк аз болуп атат. Биз түшүмдүүлүктү көтөрөбүз бул менен. Биз баягы удобренияларды берген күндө деле бул түшүмдүүлүк көтөрүлбөйт, суу болмойнча. Дагы кайтып келебиз бул маселеге. Кара Буура району өзүңөрдүн максатка жанагы төө бурчакты кайра иштетүү жаатында басым жасайбыз деп атасыңар да. Бул азыркы учурдун талабына ылайык келип калдыбы же буга чейин көңүл бөлүнбөй калып анан азыр эле жасаш керек болуп атабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей быйыл 2018 ушул январь айында урматтуу президентибиз жарлыкка кол койгондон баштап ошол биздин район жумушчу топ түзүлүп, сиз айткан туура ушул жарлык биздин жасай турган иштерге ушул түрткү болуп атат да, чоң жардам болуп атат. Анан негизинен биздин райондо 38 000 гектар жер бар, Кара Буура району боюнча. Ошонун жылына 40 000 тонна төө бурчак өндүрөбүз. Жыл сайын 40 000ден ашык. Азыр мынакей роликте да көрсөтүп кетти. Ошол биз басым жасай турган эң приоритеттүү мындай багытыбыз ошол төө бурчакты биз бүгүнкү күндө кайра иштетип, фасовать этип, же болбосо консерва чыгарып ошодон сыртка алып чыксак деген максатыбыз бар да. Бүгүнкү күндө экспортко бир 15 мамлекеттен ашык мамлекетке чыгып атат. Кайра иштетилбей элечи. Биз ошол азыр максат койдук. Мынакей жакында эле ошол Орус Кыргыз фондунун өкүлчүлүктөрү барып жеринен семинар өткөздү. Жеке ишкерлер
салабыз, иштетебиз деген жеке ишкерлер чыгып атат. Ушул жарлыкта бизге чоң түрткү берет. Жеринен барып ошол жеке ишкерлер менен фонддун жетекчилери сүйлөшүп жардам бере турган болуп атат да. Кудай буйруп ошол кайра иштетүү заводдору салынып калса, биздин ички дүң продукциябыздын Кара Бура районунун 50% түсүп атат бүгүнкү күндө төө бурчак. Бул негизги максаттарыбыздын бири да, ушул төө бурчакты кайра иштетүү. Айыл аймагынын деңгээлине түшө турган болсок, сиз башкарып турган айыл аймагы үчүн азыр эмне зарыл болуп атат? Быйылкы жылдын эсебиyle сөзсүз түрдө чечилип калса, оокат оңолот эле деген. Эми бир көйгөй чечилген менен бир көйгөй кайта чыга берет. Мен иштегениме уже 6-жылдын жүзү болуп калды. Баштаганда эле стратегиялык планды түзүп 2022 жылга чейин түзгөнбүз. Ар бир жыл түзгөн сайын бир көйгөйдү чечесиң, кайта бир көйгөй өсөт да. Азыр эле биздин ыйгарымдуу өкүлчүлүгүбүз Марат Молдонович айткандай, регионду өнүктүрүүдө бул комплекстүү караш керек да. Мен келгенде 72% дотация болчу айыл өкмөттү. Азыр 48%ке түштү. Аракет кылабыз. Будан башка баягы жумушту жүргүзүш үчүн сөз жок түрдө бир гана бир акча каражаты сөз жок талап кылынат да. Мына Марат Молдонович быйыл Демилге көтөрдү дагы техника жагынан баягы көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот дегендей техниканы неметели акча каражат чыгаргыла, мындай кылалы уюштуруп неметти. Кудай буйрса бир жаңарык каналы деген бар бизде. Бул 92-жылдан бери чечилип аткан маселе, канча деген жерлерге чейин кайрылып, жогорку кеңештин депутаттарына чейин барып көрүп неметип чечилет. Кудай буйрса чечилет деген ойдобуз. План болсо, чоң пландарыбыз бар, Кудай буйрса четтеринен аткарып атабыз да. Анан муну жалгыз эле Азыр мисалы президенттик аппарат же болбосо ушул жылдын алкагында жасала турган иштерди көзөмөлдөй турган жумушчу топ сиздерден айыл аймагына чейин жете турган же болбосо айыл аймагынан чыгып борборго жете турган бир демилгени күтүп атат да. Же бир ниеттерди, же бир максат, же күтүүлөрдү айтып атат. вот Жалгыз эле каналды тазалап койсок иш оңолот дегенден алыспыз да баары бир, туурабы? Ошон үчүн эмне керек деп атабыз да. Анткени облустук жетекчиликтин деңгээлинде аткарган иш айылга жетиш керек, айылдан көтөрүлгөн иш борборго жетиш керек болуп атат да. Эмнени күтүп атасыздар? бул боюнча Талас райондук мамлекеттик администрациядан дагы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жанагы союзунан дагы атайын каттар келген. Өзүңөр сунушуңар киргизгиле, региондорду кантип өнүктүрөбүз деген маселени коюп, биз керектүү сунуштарыбызды бердик. Эми негизгиси айыл өкмөттүн бюджеттик каражаты бир маселени чечиш үчүн ошого жетиштүү акча каражат болуш керек да. Демек, азыр дотациядан чыгуу маселеси да. Дотациядан чыгуу маселеси мен айтып кетейин, келген күндөн баштап 2 эсе салыгымды көбөйттүк. Азыр мындан ары салыкты көбөйтүшкө мүмкүнчүлүк жок да. Себеби экинчиден ошо дотациядан чыгуу маселеге келгенден кийин сөзсүз түрдө ушу жогорку кеңештин биздин шайлаган депутаттарыбыз дагы мыйзамдуулугун дагы конкреттүү көрсөтүп туруп, ошого карата мыйзамдуулугун ылайыктап бериш керек. Анан ошондо гана акча каражаты түшүп, керектүү пландарды коюп, анан кийин жогору жактан жардамдарды келип турса, ошондо гана өнүгүү жүрөт да. Толуктайсызбы? Берде бизде азыр ошол жаңы эле мен да быйыл шайландым, губернатор болуп, ыйгарымдуу өкүл болуп. Ошол кезде бизде программа түзгөнбүз, региондорду өнүктүрүү. Бунун ичинде баары камтылган. Кандай кылып өнүгөбүз, кайсыл маселелерди чечишибиз керек. Азыр биз айтып атпайбы, биздин урматтуу Баратбек Жалалбекович айтып кетти азыр. Биз мамындай фасольный перерабатывающий заводда бизде азыр көп тармакта кетип атабыз. Мисалы үчүн алсак, баягы бизде туризмди өнүктүрүү боюнча бизде Талас областында Манас ордобуз бар, Чыңгыз ордобуз бар, 5 таш паркыбыз бар да. Эми аны биз кантип өнүктүрөбүз? Бизде программада киргиздик, азыр бизде кен алтын кендеринде иштеп аткан. Аларды чакырып туруп биз сүйлөштүк да өзүбүз. Сүйлөшкөндө булар азыр акча жагынан бизге жардам берип атат. Мисалы үчүн да, Манас ордону өзүңүз билесиз, бүт Кыргызстан барып зыярат кылат ал жерде. Ал жерде өзгөрүү жок да, бул бир жагынан туризм жагынан өзгөрүүлөр болот. Чыңгыз ордо башталат да, Кудай буйрса. Биздин урматтуу премьер-министрдин тапшырмасы менен азыр уже капсулага дайындалып атабыз, проекттер бүтүп атат. Адан тышкары Жалпы облустук деңгээл болуп атат да. Мен азыркы сөздү улап кеттиңиз, толуктайсызбы дегеним ушул болуп атат да. Ар бир айыл сиздерден көз карандыбы же болбосо жалпы облустун өнүгүшү ар бир айылга тийиштүү болуп атабы?
Кандай системада силер бул ишти жакта жөндөгөн эки жактуу карасак болот да, өздөрүнүн өнүгүчүсү болот, но бизге да көз каранды дегеним кандай, бизде азыр жанагы өнүктүрүү фондубуз бар, бакубат фондубуз бар, жер үй алтын берген. Ошол жерде бизде азыр энный суммаларыбыз бар. Ошолор менен биз буларга кээ бир көйгөйлүү жерлерине биз жардам берип атабыз, а кээ бир жерлерин биздин айыл өкмөттөрүбүз өздөрү алып чыгып кетип атат да. Ушунун негизинде биз азыр баягы өнүктүрүү региондорду өнүктүрүү программасында кылына турган иштердин баарын мен ойлоп атам. Ушу эки жак менен биригип алып туруп биз алып чыгып кетебиз буну, Кудай буйрса. Данияр мырза, өткөндө да бир программабызга келгенсиз. Биз Улан бир облус менен ушул студияда маектешип атабыз. Бардыгы тең өзүнүн облустагы баягы жагдайына, дараметине жараша программаларды сунуштап атат да. Сиздердин күтүүлөргө ылайык келип атабы? Ушул жылдын алкагында жасашыбыз керек эле деген суроого канчалык деңгээлде жооп берип атат дегенде? Негизинен бул ушул биздин концепциянын алкагында эң негизги максат ушул көйгөйгө адамдардын, ушул биздин жарандардын көңүлүн буруп бир мындай негизги максаттардын бири болгон да. Анан мына өзүңүздөр байкап атасыздар, мына бүгүн эле ушул роликтен карап көрсөк, бул таластын өнүгүүсүндөгү негизги багыттарын дагы тагыраак берип, жана ошол концепциянын алкагындагы салынган принциптерге токтоло кетишти да. Бул абдан жакшы көрсөтүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Анткени деген эң негизги максат ошол жердеги жергиликтүү инициативаны көтөрүү болуп эсептелет да. Анткени деген биз борборлук деңгээлде канчалык программаларды жазып, же болбосо канчалык баягы мыйзамдарды кабыл алып, шарттарды түзбөйлүк, ошол жердеги жергиликтүү калк өзү инициативаны көтөрүп, ошол мүмкүнчүлүктөрдү өзүлөрү таап чыкмайынча борбордук деңгээлден биз бул нерсени эч качан чече албайбыз. Ошондуктан бул негизги максаттардын бири болгон. Экинчиси, бул жерде туура айтылып кетти, эки жактан дагы мындай баягы идеялар же болбосо инициативалар кетиш керек да. Мына бул жерде айтыла кетти, ошол бир жагы өнүгүү маселеси, экинчи жагы ошол жердеги өнүгүп аткандагы көйгөйлөрү душар болуп аткан маселеси да. Анан биз ошол концепциянын негизги максат катары, бул жерде баягы көп маселе туушу мүмкүн да, кайсыл нерсе биринчи болуш керек, же кайсыл тармактан башташ керек, же болбосо кайсыл ошол экономикадагы биз драйвер деп коебуз, мындай күч бере турган тармактардын бири эмнеде болуш керек деп. Анан биз ошону айланып отуруп, өзүбүздүн концепциябызда биринчиден шаарларды тандап алганбыз. Бул нерсени унутпаш керек. Анткени деген мына Талас области боюнча Талас шаары. Талас область боюнча мисалга алсак 251 000 адам жашайт да. Ошол эле маалда бизде ошол адамдын санынан карасак Кара Суу районунда 2 эсе көп калк жашайт да. Башка айтканда, ошол ар бир аймактын өзүнүн мындай өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол Талас областын алсак, биздеги ошол республикадагы 6-7% тегерегиндеги территориясы бар болгон. Жана негизги секторлордун бири бул айыл чарбасына багытталган, жана башка тармактар да бар, бирок негизги катары ошол бизде кластер катары айыл чарбасы тармагын биз сунуштаганбыз да. Анан ошол бүгүнкү күндө ошол айтайын деген мындай болуп атат да, Данияр мырза. Биз азыр ушул жылдын алкагында баягы мурдагыча тамашалап айтканда уралаган боюнча эле ар бир облус, ар бир район, ар бир айыл өкмөтү мына биз баланча жылга чейин стратегияны, план программабызды түзүп салдык. Биз азыр мояка баратабыз эле деп атабыз да азырчы. Бирок указдын негизинде турат. Биз системалуу фундаментин түзөлүү. Ошол ар бир облустан, райондон, айыл аймагынан демилге чыксын. Эмне керек деген суроого силердин оюңарды уккубуз келет деген болду эле да. Ошол нерсени угалдыңызбы азыр мисалы? Азыр. Данияр мырза. Биз сөзсүз түрдө мына бүгүнкү күндө эң негизгisi баштаганы ушул экономикалык жагдайларды, шарттарды түзүп берип, башкача айтканда биринчи биз киреше булактарын издеп таап, ошол киреше булактарды көтөрүүгө же күчөтүүгө баягы иш-чараларды кабыл алыш керекпиз да. Мына ошол эле Талас облусунда мына айтылып кетти, бүгүнкү күндө чоң тармактардын бири бул айыл чарбасында ошол эле тоо бурчакты өндүрүү, же болбосо эт, сүт тармагы. Мына ошол эле сүт тармагында бүгүнкү күндө кайра иштетүүдөн 11 ишкана бар да, мына Талас облусу боюнча. Булар боюнча ошол атайын биз тизмени түзүп, бүгүнкү күндө ошол эле баягы логистикалык борборлорду ала турган болсок, Талас облусу боюнча бүгүндө логистикалык борбор жок. Мына баягы кампалар деп коебуз, баягы продукцияны сактоо боюнча. Бирок заманбап ошол логистикалык борбор эмне кылат? Сактайт, кайра иштетет, упаковкалайт, ошого окшогон логистикалык борбор жок да. Ошого окшогон инфраструктураны түзүү боюнча мына бүгүнкү күндө сунуштар келип атат да. Бул туура. Анткени деген ошол биздин областтагы болгон кластердик принциптеги мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет да.
ошол тапсак, анда биз деген ошо орус кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу каржылап, биз ошол Киреше булагын ошол мен айтып атпаймынбы, бул жерде калк абдан көп эмес, 200 миң тегерегинде, ошол бир шаардын тегерегинде биз эгерде ошол логистиканын баарын камсыз кылып, кайра иштетүүнү камсыз кылсак, анда ошол эле айылдар, ошо тегерегинде жашаган айылдар, булардын баягы ички баягы жумуш алмашуу же болбосо жумуш ордуну түзүлгөндө ошол жерге барып иштеп келүүсү дагы камсыз болот да. Рахмат. Азыр Гепулайт, мен дагы сиздин сөзүңүздү бекемдеп кетейин. Биздин программанын алкагында ушул теманы талкуулоо жүргөндөн бери сиздердин облус боюнча конкреттүүрөөк сунуштуу, багытты, ниет программанын негизин сюжет аркылуу көрө алгандыгыбызды белгилегим келет да. Бирок ошентсе дагы ушул нерселерди жасаш үчүн эмне керек деген суроо турат баары бир. Кандай дейсиз? Бизде сиз айтып кеттиңиз, мен азыр толугу менен сизге айтып кетейин, бизде өнүктүрүү. Жана азыр биз айтып атабыз, урматтуу президенттин жарлыгы менен бизге түрткү берип атат да. Биз ошон үчүн чакырып атабыз Орус Кыргыз фондун. Бизде азыр бизге эмне керек? Бизге логистикалык борборлор керек. Бизде сүт заводдору жетиштүү. Бизге жанагы картофель сактай турган логистикалык борборлор керек. Эт заводдорун салыш керек. Таласта жок. Талас эт заводдору обязательно азыркы убакта талабына ылайыктуу биз ошону Евросоюздун алкагында иштеш үчүн бизге алар. Биз ошол керек да бизге. Ошонун үстүнөн биз иштеп атабыз. Азыр мынакей biz Кудай буюрса быйыл запускать этебиз. Сахарный заводду бүтүрдүк. Bir 10-15 жылдан бери турган частный колдоо өткүзүп, ал жерден булар азыр бүгүнкү күндө дайын турат. Быйыл уже приемка кылып баштайт. Bir 7,5 миң тонна кызылчаны биздин Таластан переработка жасайбыз уже. Ошондой эле азыр эт заводу боюнча бүт проектлер бүттү. Кара Бура районунда 8,4 гектар жер бөлүнүп, үстүнөн иштеп атабыз. Азыр Кыргыз Орус фонду менен иштеп туруп, эртең жолугушууларыбыз болот. Биз эгерде акчаны алып калсак, быйыл күзгү аны да бүтүрүшүбүз керек да. Бул аябай бизге аз талапка, ошо өнүктүрүү программасында элибизге жумуш орду менен камсыз болот бир жагынан. Экинчиден биздин продуктларыбыздын баары сыртка чыкканга оңой иш болот да. Аны кылбасак биз эртең биздин дыйкандарыбызды кармап калабыз. Мисалы үчүн картофель чогулта турган логистикалык борбор, эт заводдорун баягы азыркы талапка ылайыктуу кылбасак, биз билбейм, эртең уже биздин дыйкандардын эттери же чыгарган продукциялар эч жакка чыга албай калат. Ошондой эле алма өндүрүү жагынан азыр мына менин жанымда бизнесмен отурат, жеке ишкерибиз Миргазы. Буда биз семинарды өткөздүк, өткөндө бул фонддордун баары катышты. Азыркы дүйнө жүзүндөгү 10 түрдүү алма, эң алдыдагы 10 алманын түрлөрүн биз Таласка өнүктүрүп атабыз да, өстүрүп. Чоң семинар өткөздүк. Буларда азыр буга бүт шарттары бар. Агрономдор келишти. Бу деле биздин бир эле фасолду карап турбай, фасоль бизде азыр Таласта монокультурага айланып кетпеди. Ошону биз кичине азайтып, башка культураларды көбөйтүбүз керек да. Анын үстүнөн азыркы быйылкы региондорду өнүктүрүү жылынын үстүндө биз инвесторлорду чакырып атабыз, тышкары, Кыргыз фондунан тышкары. Ошолор менен кошулуп алып туруп биз бул аябай каттуу иштер жүрүп атат. Кудайым буйруса, мына күзгө чейин биз Талас областында көп эле алгылыктуу иштер бүтүп калат деген ойдобуз. Инвесторлор менен сүйлөшүп. Ишкер чөйрө. Кандай сунуш, кандай демилге менен чыгып атат? Сиздер эмне күтүп атасыздар? Биздин баягы өнүктүрүү боюнча баягы Таластын тарыхына кайрылгым келет. Биздин баягы 98-жылдары баягы фасоль бир ишкерлер аркылуу баягы биздин Таласка фасолду эгип көрүп, азыркы күндө мынакей 20 жыл өттү, 98-жылы башталган. Азыркы күндө бир 100 миллион долларга жакын киреше кирет да Таласка. Ошого окшогон азыр биздин 100 миллион долларга киреше кирет, ошонун жанында бир 150 миң адам азыр фасоль менен заниматься этет да. Биздин чиновниктер дагы, айыл өкмөттө иштегендер дагы бүттү өздөрүнүн полязында иштешип, ошол жумуш орду менен камсыз болот. Биз деген өнүктүргөндө ошол жагыбыздан башташыбыз керек да. Баягы ар бир адамга жумушчу орун түзүп берүү, бул баягы завод ачып же дагы бир проекттерди ишке ашырып ал менен эмес. Жалпы эл өзүнүн билген ишин менен заниматься этсе, жакшы да ошол. Анан ошонун жанында мынакей карасаңыздар, фасоль бир себеп болду. Кыргызстан боюнча, республика боюнча бир жалгыз фасоль азыр, бир проект, бир жалгыз фасоль азыр дүйнөнүн 25-30 мамлекетине экспорт болот. Биз өзү ошол ишкерликти кылабыз. Ошол башталгандан баштап, ошол жагынан баштап, ошол тармакта келатабыз. Ошонун жанында азыр биз компаниябыз Европадан кызыгып, баягы алма көчөттөрүн алып келгенбиз. Ошол жактан эксперимент кылып, мынакей азыр ошол тармакты өнүктүрөлү деп Кыргызстан боюнча эксперимент кылып, азыр бүт жалпы Кыргызстан боюнча биздин семинарлар өтүп атат, биздин агрономдор иштеп атат, өзүбүздүн лаборатория ачылды. Ошол тармак боюнча бир убакыт келет, Кудай буйруса Кыргызстан боюнча бир миллиард деген акчалар түшүшү керек да биздин
Біз 25 жылға чейин өзүбүздүн максаттарыбызды койгонбуз. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мынакей мамлекет тарабынан дагы, эл тарабынан да бардыгы туура түшүнүп жакшы келатабыз да. Ошол проекттерди, ошого окшогон проекттерди ишке ашырышыбыз керек да. Баягы мисалы Баткенде сары өрүгү бар, Жалал Абадта жаңгагы бар. Ошол нерсени баягы илгертен келе аткан адам өзү билген, жумушуна күч берсек, ошондо өнүгүү болот да. Ар бир адам өнүккөндө ана мамлекет өнүгөт. Ошого толук шартты түзүп бере алдыкпы азыр? Мурун моюнга алыш керек, мурун бир аз кыйын ишкерликти кыйын болчу да. Азыр бул акыркы 4-5 жылдан бери уже Кудайга шүгүр азыр жакшы келе атат. Жакшы ушундай менен жол улантсак жакшы болот да. Кыргыз Россия өнүктүрүү фондуна үмүт көп болуп атат да. Себеби ошол жарлыкта да көрсөтүлүп атат. Бул бирден бир мүмкүнчүлүк, ошол аймактардын керектөөсүн каражатка болгон камсыздайлы, көтөрмөлөйлү, жардам берели деген өңүттө болуп атат да. Өткөн жолу төрага биздин программабызга катышканда белгиледи эле. Биз буга чейин $1 миллион өйдө кете турган долбоорлорду карасак, мындан ары биз аймактар үчүн балким $700 000 тегерегинде, балким андан дагы башкачараак суммага ылайыктап бир ар бир райондун, региондун өзгөчөлүгүнө жараша жардам бергенге аракет кылып атабыз деп. Бул маселе кантип атат? Анан фонд негизи эле ар бир район канча суммада кандай долбоор сунуштаса колдой алат? Туура баамдадыңыз. Ушул фонддун каражаттары бул башка финансы кредиттик уюмдардын кредит насыя боюнча сунуштарынан айырмаланып, узак мөөнөттүүлүгү жана жеңилдетилген шарттары менен айырмаланат да. Төрага белгилеп кеткендей, ушул жылдан тартып, эгер региондордо ошол региондун өнүгүшүнө масштабтуу салым кошо турган, бирок суммасы $1 миллиондон төмөн болсо деле проекттер карайлы деп чечим кабыл алынды. Бул жерден мен Миргазы мырзанын оюн улап кетким келет. Жана белгиленбеди, $100 миллион чейин тиги фасолду саткандар кирешет табат деп дыйкандарычы Талас облусунун. Фонд бул өнүгүүнү кандай көрөт да, мындан аркысын ушул тармактын. Эгер жана ушул айыл чарба өнүмүнө кошумча нарыкты дагы кошумча биз кайра иштетүү менен кошуп, аны ушул Кыргызстандын аймагында, анын ичинде Талас облусунун аймагында калтырып, ушул фасолду чийки зат боюнча сатып ийбей, аны кайра иштетип, же жок дегенде мындай таңгактап фасовкалап жана сыртка экспортко чыкканда түз баягы дүкөндөрдүн текчесине барып, кыргыз фасолу катары тургудай кылып кайра иштетип, тазалап, ушу сорттоп сатсак, сатканга шарт түзсөк деген оюбуз бар да. Ошол 90-100 тоннанын тегерегинде өндүрүшөт экен, орточо 100 000 тоннанын тегерегинде дыйкандар. Ушуларды биз кайра иштетип, чийки зат менен сатпастан ушу кайра иштетип сатууга шарт түзүп берсек деген инициативаларды колдоп, жана ошого биз азыр технологияларды сунуштадык, баягы облустун аймагында иштеп жаткан ишкерлергечи. Ушу кайра иштетүүсүн мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөңүздөр, технологиялар, баягы чет өлкөлүк ушул кайра иштетүү жана консервациялоо менен иш алып барган ири компаниянын баягы сунуштарын биз азыр жибердик да ушул аймактын ишкерлерине, фасоль тармагында. Эптем эмес, бул эл аралык рынокко чыгып кетиши мүмкүн боло турган компаниялардын. Ооба, бул баягы дүйнөлүк аты бар компаниялар, ушул консервация боюнча иштерди, технологияларды жана жабдууларды бере ала турганчы. Биз ушул сунуштарды азыр Талас облусундагы ишкерлерге сунуштадык да. Ошону карап көрсөңүздөр, ушуну жайгаштырсак өндүрүштү депчи, кайра иштетүү боюнча фасолду. Андан тышкары ушул багбанчылык жана көп жылдык бактарды, жемиш бактарын өстүрүү боюнча да биз фонд муну келечектүү тармак деп баамдап турабыз Талас облусун өнүктүрүүдө. Ушул Миргазы мырза белгилегендей, бир белгилүү бир аралыктан кийин ири мындай продукт болуп, ушул облустун аймагынан чогулуп сыртка экспортко чыга турган кетишине биз өбөлгө түзөлүү деген оюбуз бар да. Ошол себептүү биз жана багбанчылыкты колдоо тууралуу атайын кредиттик насыялык продукт иштеп чыгып сунуштап атабыз. Ал жерде фермерлер 7 жылга чейин ала алат да, ушул бакты өстүргөнгөчү насыяны. Шарттары бул жеңилдетилген болот. 2 жылга чейин негизги сумманы төлөгөнгө биз каникул бере алабыз. Андан ары төлөп баштайт, баягы түшүмгө киргенден кийинчи бак. 5% менен доллар менен алса болот, 10% менен сом менен алса болот да бул насыяны.
Эгер долбоорлор жакшы болсо башка шарттар да өзгөрүшү мүмкүн да бара-бара. ооба, андан тышкары биз ушул Талас облусунун аймагында болуп келдик ушул февраль айындачы. Анан биз баягы каржылоого ылайыктуу долбоорлорду издөө болчу да бирден бир максаты. Андан тышкары баягы дыйкандарга, ишкерлерге маалымат берүү фонддун насиялары тууралуучу. Ушул биз тандалып алган долбоорлор бар, ошол боюнча азыр биз иш жүргүзүп атабыз. Кара Буура районунда сиздер белгилеген жанагы төө бурчакты кайра иштетүү ишканаларын негиздейли деп атпайсыздарбы? Бул дагы абдан опурталдуу нерсе катары көрүнүп атат да Кыргызстандын шартында. Себеби мисалы буга чейин Таласта жанагы картошканы кайра иштетүүчү ишкананы курабыз деп, аны канча жыл бар болуп салып алгандан кийин сырьёбуз жок турбайбы деп дагы ызчу салып токтоп калды да мисалы. Анан ошол өңүттөн алганда мисалы төө бурчакты деле биз бир ишкананы салып койсок, элдин баары эле ошол жака милдеттүү түрдө өткөрөт деген сөз эмес. Бул базар, эртең дагы бир атаандаш келсе ага көчөт, дагы бирөө чоң сумманы сунуштаса ага көчөт, жана башка деген проблемалар жаралышы мүмкүн да. Ушул өндүрүш кайра иштетүүнү негиздүү, туруктуу, үзгүлтүксүз иштеп кетүүнүн механизми иштей алдыңарбы? Эми төө бурчактан жана айтып кеттик, ошол 50%-ын түзөт деп. Негизи дыйкандарга биз мына элдик жыйындарга барып катышып жүрүп атабыз. Дыйкандарга биринчи жери болгондон кийин суу керек да. Суу маселеси, мына ирригация маселеси. Биз азыр эки чоң долбоор ишке ашканы турат. Бактын Огой, Сарымсак каналдары ишке кирет быйыл буюрса. Ал каналдар ишке киргенден кийин 2000-3000 гектарга чейин пайдаланбай калган жерлерди иштетебиз. Ошол жерлерде ишке кирип, төө бурчакпы же мынакей Миргазы Оморов жеке ишкерибиз айтып кетти. Багбанчылыкка элдер басым жасап атат. Алма тигип, жанагы интенсивный көчөттөрдөн отургузуп, мына чоң иш-чара башталды да. Бул бир гана төө бурчак эле басым жасап, азыр төө бурчактан да биз кетишибиз керек. Жердин баягы өзүнүн асылдуулугунда жоготуп бүгүнкү күндө. Азыр багбанчылыкка мынакей будан 1 жыл мурун, 2 жыл мурун аксыдан кар өрүктөрдү алып келип тиккенбиз. Жыл сайын төө бурчактын аянтын азайтуу боюнча да иштер жүрүп атат да параллельно. Анан эми ал механизмдери ошол алма бакты 1-2 жыл, 3 жылда ошол багбанчылык менен иштеген жеке ишкерлерибиз ошол урожай алып, мына логистикалык борборлор биздин Аманбаев айыл өкмөтүндө буюрса мына 500 тонналык логистикалык борбор быйыл ачылганы турат. Ал акча каражаты биздин жер үй фондунан, Бакубат Талас фондунан каржыланат. Дагы жана Марат Молдонович айтып кетти, 8 гектар жерге дагы логистикалык борбор, эт комбинаты, ал жерге дагы 100-кө жакын киши иштейт. Ошондой механизмдер бар да, бир эле төө бурчакка биз басым жасаган жокпуз, ошондой дагы параллельно ошол эт малдын асылдуулугунда карап атабыз. Биздин райондо баягы төө бурчактын аянтын биз кыскартабыз, сеппегиле деген кеп эмес, баягы агрардык эрежелерди киргизип, жерди туура пайдаланса андан деле качкан киши жок, туурабы? Системалуу иш болуш керек негизи. Жер которуштуруп айдай берсе, Ооба, биз баягы акча күргүчтөп түшүп аткан маалда жердин баардыгын кайра айдай берип, ооруга чалдыктырып алдык деп арызданып жүрбөдүк беле. Ошондон кичине качалы деген эле маселе болуп атат болуш керек менимче. Туура. Канча каражат Талас аймагына инвестиция катарында тартылса, жанагы Тоо кен тармагы сыяктуу тармактарга көз карандылыктан арылат элек. Азыр бизде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Маймак ССинде нефтеперерабатывающий завод салганга да, вроде биз документтерин баарын бүтүрдүк. Азыр бүгүн эртең алар Германияга кетишет, немецкий оборудование. Эгерде биз азыр ошонубуз Кудай буйруп бир ишке ашып кете турган болсо, жакын аранын ичинде, анда бизде ал жерде бир 2000 кишибиз жумуш орду менен камсыз болот экен да. Это бул уже эмнени айтат? Бул Кара Буура районундагы ишке жарактуу адамдардын баары иш менен камсыз болот. Ал кезде эмне болот? Баягы дыйканчылыкта жүргөндөрдүн көбү иш менен камсыз болуп, ани булар өздөрү билет, уже бул жөнөкөй проект эмес, аябай чоң проект. Ана сиз айтып атпайсызбы, биздин азыр өзүбүздүн президентибиздин да талабы ошол болуп атат. Биздин мигранттардын баары Кыргызстандан чыгып кетип атпайбы? Ушуларды алып калуу үчүн бул чоң иш болот.
ушундай жаңы айтып кеткендей эле фасолия перерабатывающий заводдорду салсак, биз азыр бир эле кыргыз орус фонду менен эмес, сыртка да инвесторлорду чакырып атабыз. Азыр Россиядан келмек болуп атат, азыр Катар менен сүйлөшүп атабыз. Эгерде алар келсе, алардын да ою жакшы болуп атат да, биз переработка кылып туруп фасолду өзүбүз бренд кылып туруп, Таластын, Кыргызстандын бренди кылып туруп сыртка чыгарабыз дешип атат да. Эгерде алар да келип туруп, бу жерде мисалы үчүн азыр нефтеперерабатывающий завод бул $800 миллион проект экен да, акчалары дайын, каржылары бар. Кудай буйрса, эгерде ушулардын баары чын болуп кете турган болсо, азыр бүт документтерине биз жардамды бердик аябай ошол жерден. Бул келип калса айтып атпайм, 2000 орун болот. Ошондой эле фасолия перерабатывающий заводдор менен иштесек, азыр куруп койсок, Кудай буйрса, аделе планда туруп атат. Жаңсы айтып кетпедиңиз, ал эмнени берет деп. Эгерде биз консервация кылсак, фасоль деле кээде баалар ойноп атпайбы берде. Ылдый өйдө бол ошодон 50-100тен арачылыктар туулуп атат да. Эгерде фасолия перерабатывающий завод болсо, биз сыртка таза алыска эмес, эсенгин тегерегинде эле военныйларга спрос аябай чоң экен буга. Биз сатсак болот да, ошол эле фирмалар, жеке ишкерлер сатып кетсе. И жумуш орду биздин президентибиздин талабы, ошол дагы бир кайталап кетем, сыртка чыккан мигранттарга жумуш менен камсыз кылууда. Ошонун ичинде азыр биз менен айтып, мына Бекмолдо айыл өкмөттө отурат, ал жерде де российский фонддон 170 миллион бөлүнгөн, анын бир 60 миллион иштелиптир да, азыр 110 миллион турат. Мен элге чыгып, жолугуп, сүйлөшүп, келгиле, ушуну бир 2 производство салайык. Мен жер үй менен сүйлөшөйүн. Бирөө швейный фабрика болсун, бирөө хлебопекарня болсун. Жок дегенде 100 орунду жумуш орду болот, и бизде ала турган покупательибиз бар, жер үй. Десек, элдин баары макул болу, азыр элдин баары деле биздин Талас эл деле түшүнүп калды, өнүктүрүүгө кайсы багыттар менен кетсек туура болот. Бизге да жардам берип атышат. Элибиз өзү демилгелерди көтөрүп чыгып атат. Ошонун негизинде биз иштеп атабыз. Аудиториядан суроолор болсо. Саламатсыздарбы? Менин суроо Марат мырза сизге. Жаштарга кандай колдоо көрсөтүп келүүдөсүздөр азыркы убакка чейин? Бизде Таласта жаштар уюму бар. Мына азыр колдоо кайсы жаштарга эмне керек? Условия керек азыркы убакта талапка ылайыктуу. Биздин Таласта буга чейин болбоптур, жаштар бир отура турган жери, бир өздөрүнүн бир заведениялары. Азыр биз молодежный центр кылып туруп куруп берейин деп атабыз. Эчтеке карабай, бул жаштарыбыз үчүн сүйлөшүлдү. Бизде бакубат фонддо акча бар. Анда биз өткөндө сүйлөштүк да, азыр биздин мэрия жер карап атат, центрден жакшы жерден. Ошону да ачып берип, биз эгерде жаштарга ошондой условия түзүп берсек, биздин жаштарыбыз азыр проекттер менен иштеп атат. Ошолор өздөрү эле иштеп туруп, ошого биз бир 1,5 миллион, 2 миллион сом власть этип туруп, бүт условиясын түзүп берсек, ошол жаштарыбыз биздин Таластын өнүгүшүнө, айылдарга көптөгөн райондорго да куруп беребиз, условияларды түзүп беребиз. Ошондо көптөгөн проекттер менен аябай көп кирешилерди алып келет экен да бул жаштарыбыз деле. Ошон үчүн аябай чоң жумуштар жүрүп атат. Талас аймагынан атай бүгүн программага катышабыз деп келген меймандар бар, келиңиз. Саламатсыздар. Мына жогоруда жакшы ойлор айтылып атат. Багы айланып келе бар каржыга такалып атат. Мен быйыл могу регионду өнүктүрүү жылында каржы системасына жана налоговый кодекске өзгөрүүнү күтөт элем. Себеп мына мен айыл өкмөт болуп иштегениме 1 жыл болду. Мен башка системадан келдим элем. Мага сезилип атат, бул системада сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген система жашап калыптыр да. Себеп билесиздер, айыл өкмөттүн деңгээлинде түрткө өрүүчү грант бар, андан кийин теңдөөчү грант бар. Мен мурда ойлочумун, неге мамлекеттик кызматкерлер жумушту күзүндө баштайт деп. Көрсө, жылдын башынан баштап аракет кылып баштайт экенбиз. Проект жасап чуркайбыз. Ошол акчанын баары эң эрте болсо июль айында каржыланып баштайт. Анын дагы аягы жылдын аягына чейин бүтпөсөң кайра акчаны арткалып коет. Ошо менен жумушта чала бүтөт, шашабыз. Анан кийин багы өзгөртүү киргизип суранган себебим багы алган проектибиз ошо күзгө чейин чуркап, ошо жаз алды менен баштасак деген да, кененирээк, толугураак, жакшыраак, эффективный иштетилек. Анан кийин форматын өзгөртсөк. Мисалы үчүн түрткө өрүүчү гранттын. Көбүнчө билесиздер, биз айыл өкмөттөр түрткө өрүүчү грант менен иштейбиз, анан арис менен көбүнчө. Мунун баардыгы билесиздер, жалаң соц объектилерге көңүл бурулуп атат. Ама пайда табуучу бир бизнес проектлерди курууга, например, теплица, жана башка ошогон нерселерди курууга багы колдоо болбой атат да. Ошону куруп алсак, ошонун пайдасына жана соц объекттерди ремонттосок деген ойдобуз. Анан могу налог план. Айыл өкмөт шайланганда 4 жылга план коюп койсо. Билесиздер, планды аткарган сайын план көбөйүп атат, аткарган сайын көптөр кыймылдагысы келбейт экен да. Аракет кылып иштесек, чуркасак жумуш болот экен, аста жылат экен. Анан суранабыз ушу каржы системасын бир кайра карап чыгып, каржылоо системасын өзгөртсө деген ойдобуз. Аз дагы бир пикирди угуп алалы. Мен да ошончалык кетилем. Тиги регион өнүгүш үчүн регион сырьевой база болбош керек. Регион конечный продукт чыгарыш керек. Конечный продукт чыгаранга азыр эмне үчүн тиги бир да айыл өкмөттө перерабатывающий
предприятиялар жоқ. Законодательный базабыз ылайықсыз. Азыр инвестор келіп тұрып, любой айлық келіп тұрып, перерабатывающий цех салам десе, айлық жер бөліп бере албайды. Себебі мемлекет тарапынан трансформация жасап бере албайды. Айлық әрбір жердің бардығы тиги айыл чарба багытындагы жерлер. Ошол жактан тиги мемлекет закондорго өзгөртүү киргизип, ушундай трансформация маселесин чечип берсе, ишканалар ачылмак. Токташпа. Мисал катары келтирип кетейин да. Өткөндө айылдык кеңештин депутаттары менен сессиясында карап 1 миллион сомду айылга картошка уругун камсыз кылалы деп, кайра ошол картошка уругунан эле бюджетти кайра толтуруп башка жумуштар кылалы деген маселени көтөрүштү. Казына барсак, андай силерге мыйзамда да көрсөтүлгөн эмес, коммерциялык сел менен иштегенге болбойт деп атат. Эми бюджетибизди карап көрсөк, 1,5 миллион сому электр энергия кетет. Мен бир убакта дагы мектептерди өчүрүп баштаганда да айткам, биз ресттин төлөмөйбүзбү? Билим берүү министри алсын аягына чейин. 1,5 миллион сомго мен адам көрүп башка жумуш жасасам жакшы. Айылдагы айтып аткан ирригация маселесиндеги шлюздарын жаза албай жүрөт азыр АВПлар. Анан ушундай маселелер келгенде чындап эле мына коллегалар менен толук колдоп кетем. Ушуларды мыйзамдуулугун келтирип чечип берип койсо биз ылайык болот эле. Данияр мырза. Туура маселелер көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол президенттин жарлыгынын алдында атайын жумуш топ түзүлдү. Бул жумуш топтун негизги максаты ошол каржы булактарын кайрадан карап чыгып, жана ошо киреше булактарындагы ошол жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктү берүү боюнча бүгүнкү күндө ошол салык кодексине дагы өзгөртүүлөр киргизүү же болбосо бул жерде баягы республикалык бюджет менен жергиликтүү бюджеттин ортосундагы салыктарды баягы бөлүштүрүү маселесин дагы кайрадан карап чыгууга тапшырма берилди да. Бүгүнкү күндө бул каралып чыгып атат. Бул негизги максаттардын бири ошол жергиликтүү бийликке көбүрөөк ыйгарым укуктарды берүү, бирок ошол эле маалда булардын жоопкерчилигин кескин түрдө көтөрүү боюнча дагы маселе турат да. Анткени деген бул ошол укуктарды берген менен ошол жердеги жергиликтүү маселелерди чечүү боюнча дагы баягы талапты жогорулаак коюш керек да. Анан негизинен жергиликтүү бюджетте бүгүнкү күндө биз бир нече элементтерди киргиздик, мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына мисал кылсак ошол эле жер салыгы боюнча. Биз ошол ар бир жердин баягы өзүнүн баягы сапатына жараша ошол жергиликтүү бийликтер өзү салыкты көтөрө алат деген норманы киргизип бердик да. Мындан тышкары мисал кылсак региондорду өнүктүрүүдө салыктардын бошотуу системасындагы бүгүнкү күндө салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мына ошол эле өндүрүш компаниялары болсо, эгер дотациялык региондордо ачыла турган болсо, анда булар 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгы же болбосо кошумча нарк салыгы боюнча же болбосо жер салыгы боюнча каникулдарды берүү же болбосо бошотуп берүү боюнча дагы атайын ошол келишим түзүлөт, инвестициялык келишим. Ошонун негизинде бошотуп берет деген да мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз да. Мындан тышкары бүгүнкү күндө жанакы биздеги жеке тарап менен өнөктөштүк маселеси бар, ГЧП деп коебуз орусча. Ошол жеке өнөктөштүктөрдүн принциптерин өзгөртүп, бүгүнкү күндө эгерде буга чейин 200 күнгө чейин тендерлер, маселелер, процедуралар каралдырган болсо, буларды кескин түрдө кыскартып, жана ошол жергиликтүү бийликтин дагы өзүнүн салымы кошуло турган же болбосо ошол проектлерди инициация кылганга мүмкүнчүлүктөрдү бере турган өзгөртүүлөр киргизип атабыз да. Башкача айтканда бүгүнкү күндө ошол мыйзамдардын көбүнчө нормалары баары өзгөрүлүп, ошол региондорду өнүктүрүүгө дагы мындай кошумча түрткү бере турган ыкмаларды киргизип атабыз да. Анан бул жерде жана көтөрүлүп кетти маселе жанакы түрткү берүүчү гранттар жана ошолордун каржылоо маселеси. Эми бул бизде конституцияда жазылган норма бир бар да, бизде ошол баягы защищенный статья деп коебуз, башкача айтканда ошол биринчи этапта финансирование болуп турган баягы беренелер бар. Бул сөзсүз түрдө биздин ошол айрык, биздин пособиялар, биздин пенсиялар ошого байланыштуу бизге эми баягы жок оокаттын нерсеси болот да. Бирок ошончо дагы биз моюнсузга алабыз. Кээ бир учурда ошол биздеги капиталдык салымдарды каржылоо дагы кээ бир учурда ошол жай айкага кээ бир маселелер үскүгө келип калат. Эми бул биз ойлойбуз бара-бара ошол жергиликтүү кирешелердин булактары көтөрүлсө, бул дагы өзүнө түзөлөт деп ойлоп турабыз да. Ошол каражаттарды керектөө принцибинде өзгөртүп койсок деп атпайбы? Жалаң эле социалдык объектилерге эмес. Биз мен кошула кетейин. Биз бул боюнча да өзгөртүүлөр киргизип атабыз.
мисалга алсак бүгүнкү күндө ошол региондорду өнүктүрүү атайын фонддору бар да. Ошол жерде туура маселе көтөрүлөт. Мына биз ошол эле Ысык көл аймагына барганда карап чыктык. Көбүнчө ошол социалдык объектилерге мына көп жумшалып калган да. Бирок ошол эле маалда биз ошол экономикалык киреше алып келе турган экономикалык инфраструктурага да мындай көбүрөөк акча бөлүнгөнгө нормаларды киргизип, бүгүнкү күндө ушундай өзгөртүүлөрдү киргиздик да. Дагы бир маселе, жанагындай айыл өкмөттөргө жерлерди трансформациялоо укугу берилиши мүмкүнбү жокпу? Трансформация боюнча бүгүнкү күндө ал жерде да чоң жумуш иштеп атат. Бүгүнкү күндө ошол өндүрүш тилкелерине баягы өткөрүп берүү боюнча да өзүнүн ыкмалары бар. Бирок бүгүнкү күндө мисал алсак чакан гэстерге жерлерди бөлүп берүү боюнча да өзүнчө өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мындан тышкары ошол Биздин убактыбыз аз калды, Данияр мырза. Өзгөртүүлөр бар ушундай демилген өкмөт. Бул колдоо эмес, өзгөртүүлөр болот. Жыйынтык иретинде. Бул айтып кеткен вопростор боюнча бизде да жумушчу топто мен биринчи орун басарым өкүл. Бул айтылып аткан вопростордун баарын биз киргизип атабыз мамлекетке. Анын баары каралат, жакдаранын ичинде по-моему май айынын ичинде жогорку кеңешке биздин президентибиздин талабы менен алып чыгат. Бул иштердин баары каралып кетет да, Кудай буйруса. Анан кошумча кылганда бизде азыр айтып атпайбы айыл өкмөттөр дотациядан чыгуу жолу. Берден деле биз азыр ушул дотациядан чыгуу жолу налогторду көтөрүү боюнча биз жогорку кеңеш көтөрүп берсе дейбиз да ушул. Эмесе азыр айыл өкмөттөрдө депутаттар бар, баарын жерлери бар өздөрүнүн. Када налогду көтөргөнгө келгенде бар эле өзүнүн жери бар, ушул вопросту карашпай атат да. Эгерде жогорку кеңеште бир республикалык деңгээлде көтөрбөсө 96-жылы ушу налогтор киргенде бизди талашты алсак фасолдун баасы 7 сом болгондо налог 380 сом болгон экен да. И картошканын баасы ошондо 3 сом болгон экен. Азыр эми ошодон бери көтөрүлгөн бааны карасаңыз, фасолдун баасы $1 средний 120 сомго чейин барып атат. А картошканын баасы 25 сомдон кем эмес да. Эми берде налогту 380 сомду дагы бир 2 эсеге көтөрүп койсо, берден эч ким эчтеке тирайт этпейт. Ошондо кармашып атат да, буну эгерде жогорку кеңештин деңгээлинде ушул вопрос чечилип калса, биздин дотациядан айыл өкмөттөрүнүн чыгышына да жакшы бир өбөлгө болот эле да, акчалык каражаттар түшөт эле. Жанагы биз айтып атпайбызбы, айыл өкмөт жетекчилери менен депутаттардын ортосундагы мындай ыйгарым укуктардын дагы балансын өзгөртүш керек депчи. Өзгөртүш керек. Эмне сунуштар бар ушул? Менин сунушум болот эле ушул айыл өкмөттөр деле ушул азыркы акимдерди шайлагандай акимдер көрсөтүп шайлап койсо, депутаттарга көрсөтпөй. Бул жерде азыр иштеп атпайбыз, көрүп атабыз да, практикадан көрүп атабыз. Депутаттар өздөрүнчө бир топ болуп чогулушуп алып туруп айыл өкмөттүн көп иштерине тоскоолдук келтирип атат да. Эми бюджетте айыл өкмөт бир ишти кылам деп бюджетке киргизсе, жок, ал андай болбош керек, мындай болуш керек. Эгер айыл өкмөткө үстөмдүк кылып коет, кокус болбосо биз недоверие көрсөтүп башка алмаштырып. Ошо менен айыл өкмөт иштей албай, депутаттардын сөзү менен же өздөрүнүн бир ойлогон ой максатын ишке ашыра албай, ушу менен кыйналышып жүрөт да. Ушул аябай чоң вопрос болуп турат азыр. Миргазы, силердин күтүүлөр аткарылыш үчүн кайсы маселелерге көңүл бурулуш керек азыр? Жакын аралыкта. Азыркы убакта азыркы политикада жакшы кетип атат. Мисалы, өнүктүрүү деп өтө чоң бул маселе коюлду. Региондорду өнүктүрүү, региондор өнүккөндө жерлер иштетилип, баягы суу чыкпаган жерлерге суу чыгып, элдерди жумуш орду менен камсыз кыла турган болсо, ошол нерселер болуп атат. Бирок болуп атат колдон келишинче. Өтө чоң деңгээлде кетпесе дагы баягы иш башталды да, баягы кетти. Мынакей быйыл жакшы, мына российский фонд 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ишин алып барып атат. Бул жактан дагы каржы неме болду. ФСК 6 деп, ФСК 5 деп дагы каржы льготный кредиттер болду. Быйыл ФСК 6 деп дагы ачылды. Ошондой эмнелерди бизге шарттарды түзүп бере турган болсо, көп ишкерлер жакшы чыгат. Кудай буйруса алдыда, келечек алдыда көп нерселер күтүлүп турат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ойордо программасынын алкагында аймактарды өнүктүрүү жылынын жүрүшүндө Талас аймагында кайсы багыттарда, кандай пландарда, кандай ниет өңүттөрдө иш жүрөөрүн кеп кылдык. Эмки жолку Ойордо программасында биз Нарын аймагындагы акыбал, алардын келечек пландары жана аймакты өнүктүрүүнүн жолун эмнеден көрөт деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Саламатта туруңуздар.